Oman, Arap Jarım Aralının түштүк чыгышындагы чоң мамлекеттердин бири болгон, чоң падышалыктардын бири. Оманды башкаргандар да арабтар болгон, түбү Йеменден. Таасирдүүлүгү аябай күчтүү держава. Оман менен Византияда, Персияда, Йеменде, Эфиопияда эсептешкен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эң күчтүү сахабаларын, эң күчтүү державаларга жөнөткөн. Оманга жиберген сахабасы дагы эмне ишти кылды, кантип Оманды ачты, ошол жөнүндө бул көрсөтүүдө сөз кылабыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Бахрейндин падышасы Ал-Мундирге Ал-Ала ибн Ал-Хадрамини жиберет. Катты окуган соң Ал-Мундир пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга: "Ey Аллахтын элчиси, мен сенин диниңди кабыл алдым, жана элим да сенин диниңе жактыргандары өттү. Жактырбагандарын эмне кылайын? Жана менде жөөттөр бар, отбарастар бар. Аларга кандай мамиле кылайын?" деп суроо менен кат жөнөтөт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Ямандын падышасы Хауза ибн Алиге: "Меримдүү жана ырайымдуу Аллахтын аты менен, Аллахтын элчиси Мухаммадтын Хауза ибн Алиге туура жолдогуга тынчтык болсун. Билгин, менин диним жайылууда, динди кабыл кыл жана саламатта каласың, жана мүлкүң өзүндө калат" деген катын Сулаят ибн Амр аркылуу жиберди. Хауза пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын катын окуйт. Жана ага: "Сенин сөздөрүң сонун. Мени арабтар сыйлайт. Эгер сен бийлигиңди мени менен бөлүшсөң, мен сени ээрчүүгө даярмын" деп жооп жазат да, катта барган Сулайтты жакшы белек бечкектер менен кайра узатат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам анын жообун окуган соң: "Мен ага алакандай да жер бербейм. Ал жана анын тегерегиндегилер куруп кетсин" дейт. Айткандай эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Меккеден чыгып атканда ага Жибрил алейхиссалам Хаузанын өлүмү тууралуу кабар алып келет. Бул каттын нускасы да мына ушул экспозицияда сакталып турат. Көргөнүңүздөрдөй азыркы күндө жазылгандай турат. Бирок ошол кездеги асыл нускасы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ага мээримдүү жана ырайымдуу Аллахтын аты менен, анын пайгамбары жана кулу Мухаммадтан Ал-Харис ибн Абу Шимриге туура жолдогуга, ага ишенгенге жана аны акыйкат деп билгенге салам болсун. Акыйкатта мен сени жалгыз ага жана анын пайгамбарына ишенүүгө чакырам. Эгер сен ушуну аткарсаң, малың, мүлкүң, эли жериң менен аман каласың деп кат жазат. Абу Шимри бул катты окуйт дагы: "Ким менин малы мүлкүмдү тартып алам десе, мен аны менен согушамын" деп жооп кайтарат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Омандын падышасы Жайфар жана анын бир тууганы Абдуга: "Мээримдүү жана ырайымдуу Аллахтын аты менен, акыйкатта мен силерге ислам динин кабыл кылгыла деп кайрылам, жана силер куткарыласыңар. Мен акыйкатта адамдардын ар бирине капырлар тууралуу Аллахтын айтканын аткаруу үчүн кабарлоого келген Аллахтын элчисимин. Чындыгында эгер исламды кабыл кылсаңар, бийлигиңерди калтырам. Эгер андан жүз үйрүсөңөр, бийлигиңерден кур каласыңар жана менин атчан аскерлерим жерлериңерди бастырып, менин пайгамбарлыгым силердин падышалыгыңарды жеңет" деп кат жазат. Жана аны Амр ибн Ал-Ас аркылуу жиберет. Аларга дават кылуу узакка созулат. Аларды ынандыруудагы машакаттуу болот. Бирок ошого карабай алар натыйжада динди кабыл алып, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга баят беришет. Жана Ал-Асты жакшы белек бечкектер менен татыктуу узатышат. Ошентип
Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам чөлкөмдө таасир берип турган ар бийлик ээсине кат жөнөтүп, алардын дээрлик көбү ислам динин кабылдашты. Ал эми баш тарткандарда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жана анын дини тууралуу кабардар болушту. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жана мусулмандардын малына Бану Фараза аттуу урунун уурулары кол салып, малын айдап кетет. Жана мына ушул малы айдалып кеткен учурда Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам жана бир канча ансарлар, мухаджирлерден турган отряд алардын изин кууп, малды кайтаруу үчүн жортууга чыгышат. Бул экспедиция Худайбия келишиминен кийинки биринчи экспедиция болчу. Жана ошондой эле мына ушул экспедициядан кийин мусулмандар 3 күндөн кийин Хайбарга аттанышат. Мадинадан чыккан куугунда уурларга жетип чабыш башталат. Алардын чоңу Аль-Фазарини Абу Катада чаап өлтүрөт. Уурлардын калгандары кайра качышат. Күн батарда Зукарат кудугунан суу ичкени токтошот. Бирок Салама ибн Ал-Аква аларды ал жерден да суу ичире койбой жүдөтөт. Уурларга ага катарлаш келип калган куугунду көрүп кайра качышат. Салама ибн Ал-Аква пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан уурларды аягына чейин кууп баруу үчүн кол сурайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: ибн Ал-Аква, сен алсыз деле душмандарды аябай жүдөттүң. Алардан үстөмдүк кылдың. Эми бир аз аларга жумшактык кыл деп болбой коет. Кийин жүрүш бүткөндөн кийин Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Саламага бир жөө, бир атчан жокердин үлүшүн бөлөт. Анткени Ал-Аква, ибн Ал-Аква жөө болсо дагы атчандан абзел согушту ошол жүрүштө. Ал өзүнүн олжосуна деле минип кетсе болмок Мадинага. Бирок Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын Ал-Адба деген төөсүнө суранып, учкашып, минип кайтты Мадинага. Ушунчалык Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга жакын болууну каалашат эле сахабалары. Хайбар Мадинадан түндүктө илгертен жөөттөр отурукташкан, курма бактуу, мөл булактуу шаар. Хайбарда кербен жолунда болгондуктан Араб жарым аралындагы соода экономикалык мамилелерде маанилүү орунду ээлеген. Хайбар жөөттөрү Мадинанын ичиндеги 200-дүүлөр жана Мадинанын сыртынан жүдөткөн бедуиндер урулары менен тыгыз байланыштуу эле. Мадинанын ичиндеги жашоого өзгөчө Бану Курайза жөөттөрүнүн жашоосуна бир чети идеялык жетекчилик кылса, экинчи тараптан Хайбар өзү курмалуу чөлкөм болгондуктан аларга материалдык да жардам бере алган. Мына ошондон пайдаланып, Хайбар жөөттөрү Мадинанын ичиндеги ар кандай кирди чыкты мамилелерде мусулмандарга каршы тукурууда түздөн түз таасир берип тура алган. Хайбар мусулмандар жашоосуна жаңы курулган мамлекетке мына ошол тукуруулары менен коркунучтуу эле. Анын үстүнө Худайбия келишимине чейин мусулмандарды кысымга алып турган 3 бурчтуктун негизги тарабы Мекке мушриктери убактылуу тынчып, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам учурдан пайдаланып, Мадина жана анын сыртындагы жөөттөрдү жана каракчы бедуиндерди колго каткыс кылууну ойлонуп жатты. Мадинадагы мусулмандардын жашоосун, жаңы жашоо образын көрө албаган, Мадинаны тегеректеп жашаган ири юдей урулары Ясриптен куулган соң Хайбарга чогултулду. Жана алар жаңы конушун мусулмандарга каршы интригалардын, фитналардын борборуна айлантырды. Хайбар бир канча бекемделип салынган чептерден турган шаар жана алуу мусулмандарга оңой турбасын Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алдын ала түшүндү. Бирок Аллах силерге колго түшүрүүчү мол олжо убадалады жана аны мурдатан силерге белек кылды деген аят түшүп, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жүрүшкө камынууга буйрук берди. Аллах субхану ва таала ошондой эле бул жүрүшкө 200-дүүлөрдүн кошулуп чыгуусун каалабайт. Жана пайгамбарына мурдагы жүрүштө калып калгандардагы силердин мол олжого аттанганыңарда ээрчишет. Аларга мурдагы чыккандар гана чыгат деп айткын, буйругун деген мааниде аяттар түшүрөт. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жогорку аяттагы ишаратты түшүнүп, алдыда Хайбарда көп олжо күтүп тургандыгын байкайт дагы, ким Худайбияга катышып, дарак астында ант ичкен болсо гана бул жүрүшкө мени менен чогуу чыгат деп
жарыялайды. Жана 1400 аскери менен Хайбарга аттанып кетет. Мадинадагы 200-дүлөрдүн башчысы Абдуллах ибн Убай ибн Салул ал уруларга кат жөнөттү. Силерге мусулмандар жортуулга аттанды. Бирок алардан коркпогула. Саны деле аз, куралы деле начар. Ошентсе да этият болгула жана этиятты көргүлө деп кат жөнөттү. Айткандай эле жөөттөр анчейин мусулмандарды тоото беришпеди. Бирок ошентсе да Атафан урусуна жардам сурап кайрылды. Жана эгер Атафан урусу жардам бере турган болсо, Хайбардагы түшүмдүн жарымын бермей болушту. Мусулмандар Ар-Режиге жеткенде, Хайбар жөөттөрүнө жардам берүү үчүн Бану Гатафан жолго чыгып, артынан үндөр угулуп, мусулмандар кол салды окшойт деп, кайра турактарына кайтууга мажбур болушат жана мусулмандар үчүн Хайбар жолу ачылып калат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жол көрсөтүүчүлөрдөн Хайбарга түндүктөн Гатафандын жолун кесип кирүүчү кыска жолду талап кылат. Жана алардын бирөөсү жолду мен көрсөтөм деп алдыга чыкты. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аны жол башчылыкка дайындады. Жана алар бир канча чакырым жүргөндөн кийин мусулман аскерлери 4 жолдун тоомуна келип такалды. Ошондо Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ар бир жолдун аталышын жолоочудан сурады. Биринчиси эмне деди? Хузун, мындайча айтканда кайгы. Экинчисичи шаш, мындай таңуу, таңма. Үчүнчүсүчү хатип, отунчу. Төртүнчүсүчү мархаб. Биз ушул жолго киребиз деди. Мархаб деген сөз которгондо кенендик деп которулат экен. Жана Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мусулман аскерлерин мына ушул кенендик жолу менен жортуулга баштап кетти. Ошентип, Омандын Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдагы ачылышы менен, исламга ачылышы менен, мусулман коомунун алдындагы жаңы ачылыштардын, жаңы тарыхый кубулуштардын да эшиги ачылды. Эмики көрсөтүүдө Хайбар жүрүшү жөнүндө сөз кылабыз. Хайбар жүрүшү ислам тарыхындагы эң алгылыктуу жана эң таасирлүү үйрөнө турган өтө мындай бир үйрөнүүгө материалы бай окуялардын бири.